Сиздин өзүңүздүн атыңыз негизи Венера экен да. Анан эмне болуп Акчолпон Койчуева деп чыгып калдыңыз? Кыргызстанда иштин баарын ушул Акчолпон чечип атат. Тоскоолдуксуз сиз жогорку кеңешке барып калсаңыз, эмне маселелерди көтөрмөк элеңиз? Курманбек Бакиев бийликтен кетип, кайсыл жерде турганын билдик дагы түз эфирге интервью алганбыз. Блогерди деле журналист деп атап калышты да. Мен өзүм бала кезинде артист болгум келчү. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу ЛТРди көрүп жаткан сүйүктүү мекендештер, мына ошентип кайрадан ЛТР подкаст эртең 8 декабрь Кыргызстанда теле жана радио кызматкерлеринин күнү. Жалпы мына ушул майрамдын урматына бүгүн ЛТР подкастка майрам ээсин чакырдык десек жаңылышпайбыз. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист Акчолпон Койчуева бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Майрамыңыз менен кирип келе жаткан. Рахмат, сиздерди да куттуктайм. Кош келипсиз. Абдан кубанычтабыз мына ушундай подкастта көрүшүп жатканыбызга. Эң алгачкы суроо мындай болсун, Акчолпон же мына ушул дегеле журналистика дүйнөсүндө, теле дүйнөсүнө келип калууңуз капысынанбы же бул балалыктагы кыялбы? Мен өзүм бала кезинде артист болгум келчү. Же актриса болом, же ырчы болом деп кыялданчумун да. Албетте чоңойгон сайын өзүңдүн пландарыңдагы, кыялдарыңдагы реалдуулук менен айкалышы керек болот экен. Ошентип мен тарых факультетин өткөм, биздин университеттин. Андан кийин журналистикага мындай жайма-жай келип калдым. Ага чейин мен жогорку кеңеште синхрондук котормо ишин аткарып жүрдүм. Анан кийин 96-жылы BBC дүйнөлүк кызматы кыргыз кызматын ачканда конкурска катышып, ошол бойдон мен радио журналистикага өтүп кеттим. Ага чейин дегеле журналистика, теле жаатында сизге баягы кимдир бирөө стимул болуп, ушул эжедей чыксам, же болбосо ушул журналисттей болсом деген адамдар бар беле? Албетте, негизи биздин үй бүлөдө медиа темасы, сөз, сүйлөө, адабият, тарых темасы абдан ар дайым кызуу болор эле да. Менин атам өзү манасчы Сапарбек Касманбетов, өзү корреспондент болуп бир нече газетада иштечү. Анан үйдө ар дайым жаңылыктарды талкууламай, газета окумай, атам ушул советтик заман болсо дагы бизде газета окуп жүргүлө, газетадан сабактарды, маалыматтарды түшүнүп, окуп билип жүргүлө деп үндөр эле да. Анан үйдө биз акындар жөнүндө ушул гуманитардык сабак темаларда көп сүйлөшчүбүз да өз негизи. Ошон үчүн мен артист болом деп өзүмдү мындай атактуу адам элестеп, интервью берип аткандай сезчү элем, бирок кийин менин кесибим, менин жашоом көбүнчө тескерисинче адамдарды интервью алуу жагына которду. Мен ошого абдан ыраазымын. Негизи кийинки калыптанган жашоом кыялымдагыдай эле болду. Жумуш, карьера жагынан деп айтсам болот. Эң сонун мына ушул BBC кыргыз кызматында 27 жылдан ашык иштеген экенсиз. Алгач мына ушул Лондонго барганда сизди мына ушул өлкө кандай тосуп алды эле? Дароо эле баягы бардыгы сонун болуп кетпесе керек, барганда кандай кыйынчылыктардан өттүңүз эле? Негизи мен баардык нерсеге мындай жылмайуу менен карап өзүм көнүп алгам да, мүнөзүм ушундай да. Анан Лондонго мындай нерсе бар. Бала кезимден бери ушундай баардык нерсеге кандай проблема болсо дагы ошону күлкү менен кабыл алып, жылмайуу менен кабыл алып, мен ушундай табиятым ушундай да, же ата энем берген тарбиям ушундай. Лондонго барганда ар бир кыйынчылык мен үчүн жаңылык болуп атты да. Бул мурда биз көрбөгөн, мурда жасап көрбөгөн нерсе болуп атты да. Эми бир моментке токтолсом, 96-жылы азыр ошончолук илгери заманда сезилип атпайбы? 96-жылы BBC'нин кыргыз кызматы ачылганда бул жактан чоң конкурс өтүп, аттуу баштуу бир топ адамдар, шаардык балдар кыздар, англисчени чагып сүйлөгөн, шаарда бүткөн балдар кыздар тапшырган эле да. Анан ушул конкурска мен дагы тапшыргам, менин жолдошум да тапшырган. Ал киши ал кезде Азаттык радиосунун Мюнхенде практикасын өтүп жаткан болчу, ал жакта иштеп жүргөн. Мен бул жактан тапшырып, анан кийин азыр айтсам таң каласыз, ошол англисчем шаардыктарда жетпесе дагы мен кыргыз тилим үчүн өтүп кеткем. Анткени алар кыргызча менчелик сүйлөй алган эмес. Эми шаардыктардын маселеси ушундай эмес беле? Совет заманынын соңунда ошол кыргыз тили унутулуп баратат шаарда деген маселе бар эле. Ошондуктан мен кыргыз тилимдин тактыгы менен жеңип кеттим деп айтсам болот да. Лондонго барганда албетте BBC дүйнөлүк кызматы бизге дароо тренингтерден өткөрдү. Радио программа жасоо деген эмне, маңызын түшүндүрдү, кандай принциптерге карманышыбыз керек деген. Ал эми Лондонго баргандагы жашоонун өзү мага канчалык кыйынчылык, жаңы жер болсо дагы мындай кызыктуулугу менен
кучагына кабыл алды да. Анткени Лондон өзү ушундай бир керемет шаар. Жаңы барган адамдар анын табиятын түшүнбөй, бул эмне мындай жалаң эле небоскреб эмес. Эмнеге биякта чет өлкөлүктөр өтө эле көп? Англичандар өздөрү көрүнбөйт го деп ойлошу мүмкүн да. Эми маселенин баары ушунда болуппайбы? Лондон өзүнүн баягы табигый тургундары үчүн чоң урбанистик ушунда чоң шаар болгону менен калктын көп бөлүгү двухэтажный Англия деп коюшат да. Эки этаж чакан коттедждерде сөзсүз кичинекей бакчасы менен, гүлдөрү менен жашаган эл да. Албетте анын жана финансовый, маданий борбору асман тиреген имараттар эле толтура. Бирок ошол Лондон ар дайым бир өтө кызыктуу маданий нерселер болуп турат. Лондондун музейлери, менимче ушул 27 жыл жашап мен баарын көрүп да бүткөн жокмун да. Абдан кызыктуу көп музейлер бар. Бар музейлери, экспонаттары улам алмашып турат да. Мисалы бул жакта биздин кыргыз музейлери эле ошол тажрыйбаны колдонот болуш керек. Бирок мисалы маал менен бир кайсы чоң музейлердин экспонаттары келип, элдер сүйүнтүп коюп кайра кетет. Анын ордуна башкасы келет да, чексиз кызыгып, окуп, үйрөнүп жүрө берсең болот да. Абдан сон. Мына ушул өлкөгө барып, сиз мына ушул BBC дүйнөлүк кызматында иштеп жүргөндө алгач эмнеден баштадыңыз эле? Эфирге дароо чыктыңыз беле же баягы сюжет даярдоо менен башталды беле? Ушул алгачкы күнүңүздү эстеп бериңизчи, эфирге чыккан. Эфирге чыккан алгачкы күнүм кайсы экенин билбей да калдым. Эмнеге дебесизби? Анткени бизге барганда 2 жумадан чоң тренинг өттүк да. Англис тилибизди такшалтып, англис тилиндеги жаңылыкты кыргызчага так которгонду үйрөндүк. Ал кезде команданы атай турган болсом, мына Гүлнара Касманбетова, Арслан Койчиев иштеди албетте, Табалдиев Кубан Абдымен иштеди. Анан Тынчтыкбек Чоротеген агайыбыз иштеп, ошол кыргыз тилибизди бири-бирибиздин котормобузду карап, кыргызчабызды оңдоп, ошентип такшалып жүрдүк дагы. 6 ай бою эфирге орусча айтканда в холостую чыгып аттык да, пилотный программа менен. Ошо пилот экенин билип турсаң дагы колубуз титиреп, микрофондун астында өзүбүздү кандай кармашты билбей, үнүбүз бирде бийик чыгып, бирде пас чыгып отуруп, 6 ай бою жөн эле эфирге чыгып аттык. Бизди эч ким укпайт. Бирок ошо күнүгө тренингден өтө бердик. Анан бир күнү эфирге чыкчу күн келгенде баягыдай кылыкпай калыптырбыз. Баягы эле окуп жүргөн жаңылык эмеспи? Жарым жылдан бери ушул ишти кылбадымбы деп, жарым жыл машыгуудан кийин гана биз биринчи жолу эфирге чыкканбыз. Баарыбыз тең толкунданып, ата-энебиз биринчи жолу бүгүн бизди угат, досторубуз угат деп. Анан ошол 6 айда топтогон тажрыйбабыз менен жаңылыктарды которгонду үйрөттү. Толтура дүйнө жүзү боюнча BBC-нин кабарчылары бар эмеспи? Алар туш тараптан жаңылыктарды салат. Аны бизде control room деп коет, news room. Алар алып туруп жаңылыктарды текшерилдиби? Текшерип туруп бизге системага чыгарат. Анан системадан биз жүздөгөн жаңылыктан эмнени алышыбыз керек? Ошондо үйрөтөт бизди. Таргет аудиенста силердин өзүңөрдүн аудиторияңар, силердин тегереңиңердеги региондогу жаңылыктар кайсынысы маанилүү? Силердин регионуң алыс болсо дагы эмне үчүн тетеги Япониядагы же Америкадагы жаңылык кыргыз угарманына кызыктуу болушу мүмкүн дегенди үйрөткөн соң, биз баягы туура жаңылыктарды тандап, ушуну берели, бул боюнча маек кылалы, бул боюнча кабарчынын эле репортажын берип коелу, баарыбыз отуруп анан эфирге чыкканбыз. Мен айтып атпаймынбы, кыйратып 6 ай машыгуудан кийин чыктык деп. Болбой эле өзүбүздүн кийин 20 жылдык, 25 жылдык болгондо юбилей аткарып атканда биринчи эфирге чыккан үндөрүбүздү угуп алып, уялабыз да, мен ушинтип окучу элем, мен ушундай үн менен сүйлөдүм беле депчи. Тимээ тытыратып атабыз да табыратып, ушундай тез сүйлөп. Анан бара-бара албетте өзүбүздүн стилибиз калыптанды, өзүбүздүн мындай ыргак менен сүйлөп калдык дегендей. Ошол эле учурда жумушту дагы, үйдү дагы, баланы дагы тарбиялоону алып кеттиңиз. Чет өлкөдө жетишүү кандай болду? Ушул үйдү дагы, бала тарбиялоо, бала чоңойтуу деген нерселер жумушуңуз менен чогуу. Жашоо өзү жакшы нерсе да. Биз барганда 2 балалуу болчубуз. Кыргызстандан төрөлгөн кызыбыз жана уулубуз бар болчу, бирөө 8-де, бирөө 5-те. Аларды дароо мектепке бердик. Анан балдар таланттуу эл болот өздөрү. Бизчилеп 2-3 айда кыйналбай эле, бир 2-3 жумада сүйлөп кетет экен англисче бат-баттан эле. Алар мектепке барып атты. Ушул мектептен алуу жагынан кыйналып жүрдүк кичине. Ким барып ала калат балдарды мектептен деп. Бирөөбүз эфирге чыгып атсак, бирөөбүз бара калып алып, ушундай учурлар болду. Бирок мен өзүмө да баа бергеним, биз баарыбыз ойлодук да, биринчи контрактыбыз 2 жылдык болчу.
Ошол 2 жылдын ичинде оозубузду ачпай болушунча Лондонду көрүп кетели, англис маданиятын өзүбүзгө сиңирели деп, ушул 5 күн катуу иштедик, эс алалы дебестен ар бир дем алыш күнү 6-күн сайын балдарды чыгарып Лондонду көргөзүп, жакшы жерлерин кыдырып бүткөндөн кийин башка шаарларына кыдырып, Англиянын аралдарына, Шотландияга барып, ушул 2 күн болсо дагы баарын көргөзүп, карап келгенге үлгүрүп жүрдүк да. Кийин биздин контракттарыбыз 3 жылдык дагы кошулуп 5 жылдык болуп калгандан кийин анда деле болбошу баягы кызыгыбыз ыргагы менен жашоо жүрө берди. Англис маданиятын үйрөнсөк экен дедик абдан. Анан ошо менен катар балдардын кыргызча тилин унутуп калбасын деп, биз ушуга чоң маани бердик. Үйдө ар дайым кыргызча гана сүйлөштүк. Балдардан жашыруун нерсени талкуулаш үчүн гана орусча тилге өтүп кетпесек, кыргызча сүйлөдүк. Анан мен азыр башка маектерде дагы айтып калдым, мактанчак айымкен десем айла жок. Ушунума өзүм сыймыктанам. Канча жыл жашасак дагы биздин балдарыбыз ата-энесинен башка кыргыздарды көрбөсө дагы кыргызча так, жупуну тил эмес, өтө адабий деп дагы айта албайм, бирок өздөрүнүн курбуларынан кем калбаган жакшы кыргызча үйрөнүп чоңоюшту. Эң сон. Журналистика тармагына келе турган болсок, балким бүгүнкү күндө мына ушул BBC-ге иштейм деген жаштарыбыз балким көптүр арабызда. Деги эле басымды эмнеге кылат алар? 2000-жылдын башындагы заманда англисче сүйлөгөн кыргыздар, англисче кыргызча түз которгон кыргыздар азыркыдай көп эмес болчу. Ошондо биздин тилдин өзү эле бир артыкчылык берип турчу. Албетте, анан кийин албетте BBC иштеп жүргөндө журналистиканын табити, журналистиканын стили башка болду да. Мисалы, советтик журналистиканын чөйрөсүндө болгон өлкөдө дароо батыш журналистикасынын мындайча айтканда туу чокусу болгон BBC стандарттары менен программалар чыга баштады. Анда сүйлөгөн темп, стиль, жаңылыкты элге жеткизүүнүн өзүнүн ыкмасы башкача болгону, ал жакта туш тарапта дүйнөдөн келген жаңылыкты кабарчынын үнү менен берип, ошонун үстүнө которуп берип атканыбыз аутентичный угулуп, ал башкача сезилчү да. Азыр болсо медиа чөйрөсү түп тамыр менен өзгөрдү. Азыр BBC өзү дагы жаңы заманбап медианын түрлөрүнө адаптация болгонго аракет кылат да. Анан азыр мисалы ар бир эле адам азыр блогерди деле журналист деп атап калышты да. Ошон үчүн азыркы BBC-де же болбосо CNN-де же Al Jazeera сыяктуу же башка бир чоң эл аралык медиада иштейм деген журналист тил билүүсү жетишсиз. Азыркы чыныгы журналист өзү абдан маалымдуу болуш керек, маалыматынан жаңылбашы керек. Албетте бир кайсы бир чоң бир өзүнүн медиасына тиешелүү принциптерди үйрөнүп алган болуш керек. Мисалы, ошо кантип жаңылбаш керек, кантип туура суроо берип алыш керек, кантип ошол бир тараптуу болуп кетпей, маселенин эле туш тараптан чагылдыруунун кандай ыкмаларын берем деген. Анысы аз келгенсип, азыркы социалдык тармактарда мындай өзүнө өзү ишенген, тажрыйбалуу адам болууга тийиш. Мисалы, бир жер болуп атса, телефон чалып, "Ай, редактор, мына жерде бир бомба жарылыптыр, кандай кылалы?" дебейт да азыркылар. Бул жерде бул жарылды, мен турам, колумда микрофонум даяр, телефонум даяр, аны тартат, аны айтып берет да, момундай окуя болуп атат, мына деп баардык жагынан даяр болушуга тийиш да. Анан кийин социалдык тармактар журналистиканын, маалымат таратуунун табиятын абдан чоң өзгөртпөдүбү? Ошону эске албашка арга жок. Анан азыр эми буну жакшы же жаман деп айтууга да болбойт. Бул замандын өзгөргөнү, замандын түсү. Замандагы көрүнүш, заманбап көрүнүш да. Биз ага адаптация болдук. Ошол менен кошо көп бизге көйгөйлөр да келди. Анткени ар бир эле адам туруп алып айтып берсе, ошого ишенүүгө болобу? Ар бир чыгарган сүрөт туурабы же жалганбы? Азыр мисалы технологияда ар бир сүрөттү редакциялап салса болот. Бир киши турган жерди 3 киши кылып тургузуп койсоң болот. 100 киши пикетке чыкса, аны 1000 киши кылып көрсөтүп койсоң болот. Кишини айтпаган нерсени сүйлөтүп атышпайбы? Азыр жасалма акылды колдонуп атышат да. Ошон үчүн азыр аудиторияга да кыйын. Бул чындыкты айтып атабы же жок деп. А мен чындыкты айтып атам деп жеткизүү үчүн журналисттерге да кыйын да. Бирок ошонун баары жолдорун таап, медиалар иштеп атат ошонун үстүнөн албетте. Сиздин дагы бир өздүк баягы тарыхчаңызды окуп атып, сиздин өзүңүздүн атыңыз негизи Венера экен да. Анан эмне болуп Акчолпон Койчуева деп чыгып калдыңыз? Ошого дагы кызыгып калдым. Венера деген ат менен чыкпай, эмне үчүн Акчолпон?
Ошо менин манасчы атам Сапарбек Касманбетов, драматург апам Асангүл Абдыгулова өз учурунда кулактарын аябай жагымдуу угулуп, эң улуу байкебиз Сүйүнбектен кийин 5 кыз катары менен төрөлгөнбүз. Ошо 5 кыздын атын уюкаш кылып Гүлнара, Динара, Айнара, Венера, Чинара деп ат коюшкан. Анан Венера деген ат менин паспортумда, документ боюнча мен Венерамын, өткөндө шайлоого катышам дегенде көп адам таң калды. Бул кайдан Венера болуп калды деп. Бирок албетте үйдө ошонун кыргызчасы Чолпон деген аттан улам. Чопо, Ак Чолпон деп эркелетип коюшчу. Ошол ат менен чоңойгом үйдө. Кийин эфирге чыгарда ушул жагымдуураак болсун, кыргызча угулсун, Лондондон ушундай ат чыкканы жакшы болот го деген ой менен мен эжекем сунуштап Ак Чолпон Койчуева деген ат менен чыгууну туура көрдүм. Ал фамилиям болсо мен ушу жаңы турмушка чыкканда эле дароо эле советтик ушундай традиция ушундай болсо керек, салт ушундай болсо керек. Дароо эле жолдошумдун фамилиясын өтүп кеткем. Ошон үчүн мен Ак Чолпон Койчуева деген ат менен чыктым эфирге. Бир жолу Ак үйдө бир чоң маанилүү иш-чара болуп калды да. Иманалы Айдарбековдун ушул ишмердигине байланышкан. Ошол жака мени чакырган жакшы адамдар Ак Чолпон Койчуева келет деп жазышкан экен да. Анан мен барсам, бул жакта Венера Койчуева деп турат. Биз сизди киргизе албайбыз, эже таанып атабыз, билебиз, бирок киргизе албайбыз, анткени паспортуңуз боюнча сиз башка адам экенсиз дешпедиби. Ал да туура албетте. Анан ойлодум, мен атымды Ак Чолпон деп өзгөртүп алсамбы деп, бирок эми жашоодо мен документ керектүү жерде мен Венера Койчуева деген атымды колдоно берем. Айтмакчы, сиз мына ушул бүгүнкү журналистикага келе турган болсок, мына ушул чет мамлекеттердеги журналистиканы көрдүңүз, чет мамлекетте иштедиңиз дегендей, кантип эмнесин оңдосо болот деп ойлойсуз? Тегили салыштыруу болобу мына ушул кыргыз журналистикасы менен чет өлкөдөгү журналистиканы? Мисалы, мен чет өлкөдө ушу 27 жыл жашаган Англияны айта турган болсом, мен бир нерсени ишеничтүү түрдө айта алам да. Британияда журналисттердин кадыр баркы, аброю өтө жогору, абдан жогору. Ал жакта журналистикага ишеним чоң. Ошон үчүн журналисттер өздөрү дагы жаңылгандан сактанып турат. Ошон үчүн журналисттер өздөрү дагы жалган айтуудан сактанып, өздөрүнүн компанияларынын принциптерин бекем кармоого умтулат. Ошону менен бирге коомчулук ошол медиага катуу көз салат. Мисалы, ошондон туура эмес сөз кеткен болсо, BBC болобу же башкасы болобу, аларды кечирим сураганга эч качан мындай токтобойт да. Биз кечирим сурайбыз баланча жерден. Мисалы, бирөөнүн мисс деген тайтлдарын туура эмес айтып алыптырбыз деп дагы кечирим сурашат да. Негизи журналисттер аброю чоң дегеним мындай да. Айталы, ушу 70 жашка чыкканда пенсияга кеткен Джереми Паксман деген алпаруучу. Эми бизде азыр 50, 60, 70ке чыккан адамдарды алпаруучу кылып да койбойт да. Бырышып калды, карып калды дешет да. Бирок ал киши харизмасы менен, тажрыйбасы менен, билими менен ошол жашка чейин программалар алып барды да. Биз 97-96 жылы барганда Лейбористтер партиясы күчтөнүп, аларга жаңы лидер Тони Блэйр келип, шайлоого катышаар алдында ошо Тони Блэйрди интервьюга Джереми Паксмандар чакырат, BBC чакырат да. Анан мен ушу газетадан окугам, ошол интервьюга жөнөш үчүн партиянын комитет атайын отуруп алып талкуулашкан. Джереми кандай суроолорду берет, Тони аларга эмне деп жооп бериш керек деп. Билип атасызбы, мисалы, партиянын жетекчиси интервьюга баратканда партия ойлонуп атат да, кантип жооп берели, могу саясатты сурасам мындай деп айталы деп, бир кишини ушунча интервьюга даярдоо. Ошончолук бийик журналисттердин аброю. Бизде болсо кандай, бизде да жакшы. Биз мисалы иштеп жүргөндө, өзүңүздөр билесиздер, эми азыр ал сөздү деле айтсак боло берет. Кыргызстан Борбор Азияда, негизи СНГга салыштырмалуу демократия аралчасы деген өзүнүн аброю бар болчу да. Ошого жараша Кыргызстанда атуулдук коом абдан күчтүү, баардык нерсеге реакция берип турган, бир кандайдыр көрүнүштөрү көз жазында калтырбаган медиа болчу да. Өлкө болчу, ушуну жарандык коом болчу. Ошого жараша биздин маалымат каражаттары дагы эркин сүйлөгөн, кээде ошол эркиндикти туура эмес колдонуп аша чаап кеткен. Бирок жалпысынан алганда тең салмактуу баяндай билген деңгээлге жетип калган болчу элек да. Азыр мен азыркы баам ушундай, азыр мен ушул саясий кызматтарда бир топ досторум, жакындарым жүргөндүгүнө карабай, мен өзүм жеке атул катары айта турган болсом, мен кыргыз журналистикасында акыркы учурда
англисче айтканда челлендж да, бир маселени талкуулаганда ошонун берки бетин дагы аныктап, тактап, такып сураган ушундай учурларды аз көрөм да. Мисалы, бир беткей болуп чыгат демек. көбүнчө бир беткей да. Же болбосо бир коомго таң калууну жараткан жаңылык чыгат, айталы да. Баары ага апей ал эмнеге минтип айтты дешет да. Ошол апей эмнеге минтип айтты дегенде журналист ошол айткан кишини чакырып, сиз ушинтип айттыңыз, ушул кайсы тарабынан ушинтип айттыңыз, кайсы жагынан биз ошондой болуп атабыз? Же болбосо сиздин айткан пикириңиз биздин коомдо кандай реакция жаратат деп ойлоп атасыз? Же кандай кабылданат? Туура эле баары колдойбу сиздин көз карашты? Же колдобогондор да барбы деп ойлойсузбу деп мындай ал кишинин дагы өзүнө суроо берип, кайсы бир маселени башка жагынан карап көргөнгө дагы түртүш керек да. Анан менимче албетте сак болушубуз керек. Ашыкча мындай туура эмес политическая корректность деген бар эмеспи? Ал жагын эске алуу керек. Бирок ошону менен катар менимче сөздү учурун айтпаса ата сөйлөт дегендей, тайманбастан журналисттерге кечиримдүү болуш керек. Биздин коом ушул аз анакай ушул болгон бир медиадагы эркин ой жүгүртүүнү, катуу суроолорду, такыган суроолорду көтөрүш керек да, ага өчөшүп калбаш керек, анын артынан түшүп жазалабаш керек да. Анткени эл баары бир акты ак, караны кара деп билиш керек да. Сиз көп адамдар менен иштешип, белгилүүлөрдөн интервью алганга жетиштиңиз дегендей, ошолордун арасынан балким айтып бересиз өзүңүздүн баягы жан дүйнөңүздөн орун алганын, балким кызыктуусун дегендей. Интервью дегенде мен көбүнчө радиодо иштеп атканда интервью алганда абдан жакшы көрчүмүн да. Анткени радиодо өзүңөр деле иштеген болсоңор, табиятын билесиңер да. Абдан эркин, анан баягы кээде программаны жарым саат даярдашың керек да. Ошого бир ашып калат программаң, эмнесин кыскартабыз дейсиң, болбосо бир 5 мүнөт жетпей калат, эмнени кантип толтурабыз дейсиң. Бирок албетте негизги темалар боюнча интервью алганда абдан жакшы көрө элем да. Анткени киши сага телефон аркылуу байланышып турат да. Анан сен анын баягы көзүн карап турсаң, аяп суроо бересиң. Өзүң көрбөй турганда, кулагың менен угуп турганда суроону катуу бересиң дагы, эмне деп айтар экен деп, мындай күтүп каласың да. Ай, рас кылдым деп, мындай жестикуляцияң башкача болот да. Анан радиодон интервью алуу өзүнчө бир керемет болчу да. Мен көп адамдардан интервью алдым, албетте. Эми Аскар Акаевден интервью алгам, мурунку президент. Ал киши бийликтен жаңы эле кеткенден кийин, ушу 1-2 жылдан кийин өткөн жылдагы окуяларга сереп салып интервью алгамда, ал дагы абдан жакшы чыккан интервью болгон. Ушул сыяктуу эле президент Курманбек Бакиев бийликтен кетип, кулатылып, ошондо 1-2 күнүн ичинде ал каякта экени белгисиз болуп калганда, мен сырдын баарын ачпасам дагы биз ал киши Кыргызстандын аймагына кайсыл жерде турганын билдик дагы, түз эфирге интервью алганбыз. Ошондо мен ал кишиден биринчи сурап атам да, анда эң биринчи сандар ошо окуя улам монда ургуштап өнүгүп атканда 72 деп айтылып аткан эң башында. Ошо сиз билесизби, ушул бүгүн аянтта толкундо болгондо ок атышуу чыккандан кийин ушу 72 адам курман болду. Сиз муну билесизби десем, ал киши ошончо болду. Ошондой болду. Ден дароо болуп неметкен да. Анан кийин ушул интервьюнун өзү биздин журналисттик кандайдыр жетишкендигибиз болгон. Анткени ал киши каякта экенин бир дагы медиа таба элек болчу, биле элек болчу, ал кайда кетти, ал каяка качып кетти, эмне болду деген суроолор болуп атканда, кечки саат 9-да BBC-ден ошол экен адамдын үнүн өлдөр өзү угуп, биз берген суроолорго ал кишинин жообун уга алды да. Кыска интервью болгон. Ал киши көп сүйлөгүсү келген эмес албетте. Бирок ошол кийин уктум, BBC деген кылат экен деп, ошол таап алып интервью болгон эсимде. Андан кийин албетте кийин баягы ош окуялары чыгып кеткен учурларда, ошол саясий кырдаалда аттары катуу чыгып аткан саясатчылар бар болчу. Ошолордун ичинде мисалы мен Мирес Мырзакматовдон интервью алгам. Ал киши көз интервью алып атып, катуу чатакташып бараң токтогонбуз. Сиз сыяктуу журналисттер маалыматтарды бурмалайсыңардыр, ушундай суроолоруңар менен деп. Мен болсо ал кишиге айтам, мен сизди ушул суроого жооп бере алат деп ушундай суроо сурап атам. Жооп бере албасаңыз мен айта албайм деп айтыңыз деп. Айтор ушундай кызыктуучулар көп эле болот да. Кийин телеберүүлөр аркылуу деле бир топ адамдар менен интервью алдым. Эми ал кызыктуураак жагын айта турган болсом, 2017-жылы Казакстандык ырчы Димаш Кудайберген Кытайга барып, аты дүң кетип чыгып, анан ушу жаш талант, бир башкача ырчы экени студияга келгенде же дароо сезилди дагы. Биз анын артынан түшүп издедик.
атасын таанышып анан телефон аркылуу гана издеп жүрөбүз да. Анан багыбызга жараша 2018 жылы Европадагы биринчи соло концертим деп Лондонго барып калгандан кийин Кудай жалгады деп BBC-нин чоң жаркыраган студиялары чоң болгону менен ал жакта адамдар көп да. Биз ошол кезек болуп аткандан кийин баланчанчы күнгө сүйлөшкөн маалыбызга 1 саатка ошо чоң студияны белгилеп туруп анан кийин Димашты интервьюга чакырганбыз. Ал ошо кече концерт берип, абдан ооруп аткан абалында концерт берген. Биз аны суук тийип 40 градус температурасы менен парацетамолдун ичип алып туруп концерт берген. Бирок бизге эч нерсеси билинген эмес. Албетте көрүүчүлөргө, угармандарга. Анан эртеси күнү ушу BBC-ге келип берди. Анан биз 1 саатка эле белгилегенбиз студиябызды. Мен кыйып чыктап атам да, убакыт өтүп кеткенче келсе экен деп шаштырып атам да. Ал жигит концерттен кийин келип атасы ойготуп эле алып келсе керек да студияга келип эле жегенге тамак барбы деп сурады. Бир нерсе ичип алганга депчи. А бизде командабыз чаканда. Ошо бирөөнү жумшаганга киши жок да, бар кофе бир нерсе алып келе калгылачы, ичип алсын дегенге убакыт тийбейт да. Убакыт кетип атат. Студиядан уже 10 мүнөтүм кемип калды, 50 эле мүнөт калды да. Анан мен түшүндүрүп жибердим, азыр бу тартып алалы программаны, анан чай ичели депчи. Анан кийин ошол интервью жазылды. Живой режимде жазылды, мына түз эфир сыяктуу жаздык. Анан мага эң эле ушу мени кубандырганы, мен суроонун баарын кыргызча сурадым. Ар бир суроого Димаш, анан атасы Канат Айтбаев дагы казакча жооп беришти. Бир дагы учурда мен алардын айтканын түшүнбөй калган жокмун. Бүт түшүнүп аттым. Бир дагы учурда Димаш өзү дагы же атасы дагы эмне деп айттыңыз, сурооңузду кайталаңызчы деген момент болгон жок да. Кийин бул программа эфирге чыкты, Сапар аркылуу. Биз Сапар деп жарым сааттык документалдык программаларда чыгарып жүрбөдүкпү. Анан интернетке чыкканда көптөгөн казактар дагы жазып атышты комменттеринде. Мен кыргызча билет турбаймынбы? Мен кыргызча түшүнүп турбаймынбы деп. Ошол сыяктуу эле көп кыргыз тилин жакшы билген кыргыздар Димаш казакча сүйлөп атканда билишкен жок. Мисалы ушунчалык табигый көрүнөт экен да. Демек ар ким өзүнүн тилин жакшы билсе, кыргыз, казак, өзбек сыяктуу элдер бирин-бирин маселеси жок эле түшүнсө болот экен да. Программа тартып жүргөндө, чет өлкөлөргө барганда да көп окуяларыбыз бар, кызыктуу окуялар көп эле болот да. Жакында эле шайлоо болуп өттү. Тоскоолдуксуз сиз жогорку кеңешке барып калсаңыз, эмне маселелерди көтөрмөк элеңиз? Чын чынында негизи журналисттик кесиптин кайсы бир деңгээлде депутаттын эмгегине айкалышкан, ошондой болгон бир көрүнүштөр көп эле. Журналист катары биз көп маселе көтөрдүк. Көп маселе көтөрүп, кийин эфирге сөз чыгарбасак дагы ошону артынан чалып, өткөндө сиз менен маек алганда могу маселе болду эле, ошол маселе чечилдиби, ошол жардам сурап кайрылышты эле, ошолорго карай алдыңызбы деп акимдерден, министрлерден, башкалардан сураган күндөрүбүз болду да. Ошондуктан мен ойлодум, мен депутаттыкка аттанып көрөйүн, анткени маселе чечүүчү орган бул, мыйзам чыгаруучу орган. Ошол жака бир салымымды кошо аламбы деген ишеним менен бардым. Мен көбүнчөсү ошол Кайсыл багытта 2-3 маселени таанамакмын да. Мында бир нече жыл мурда биз жаштар жөнүндө программа жасаганбыз. Эмне үчүн Кыргызстандагы жаштар чоңойсо эле, алы келсе эле өлкөдөн чыгып кетүүнү кыялданып атат. Мисалы, эң чоң кыялы Америкага кетип калуу, Европага кетип калуу. Эгерде аякка кете албаса жок эле дегенде Туркияга, аякта болбой калса жок эле дегенде Россияга кетелин деп кыялданат. Эмне үчүн өзүнүн өлкөсүндө кызыктуу жашоо таба албайт деген теманы көтөргөнбүз. Анан ошондо биз жаштар менен сүйлөшкөндө, эмнеге кеткиңер келет? Биякта айлыктар аз дейт, билим алып келгендер. Эмнеге кеткиң келет? Бизде эми көрө турган эч нерсе жок. Бишкек аябай орусча айтканда скучный город, көңүл ачканга эч нерсе жок, аз дешет да. Бирөөлөр айтат, бизге чоң жылдыздар келбейт, артисттер келбейт дейт. Анан же болбосо айтат, бизде маяна аз. Ушул эми же болбосо жумушка барсаң чоңдор жумшайт, бизге жумуш этикасы жакпайт деген жашоо кызыксыз. Алардын кыялдары чет өлкөгө кетүү да. Анан чоңдор менен да талкуулаганбыз. Эмне кылганда биздин өлкө, биздин жаштарыбыз үчүн кызыктуу болот? Эмне кылганда ушу өлкөсүнөн кеткиси келбей, кетип билим алган күндө да кайра келгиси келген, кантип биз ошондой өлкөгө айлана алабыз? Ошондо биз сүйлөшкөн жаштардын көбүнчөсүнүн дооматы коррупция болчу да. Бүт баардык коррупция, эч нерсени өзгөчө менен кыла албайсың. Жакшы жумушка барайын десең, сөзсүз таанышың же байкең же бирөөлөрү болчу керек деген маселени айтчу эле да. Мен ойлочумун, ушул жагынан иштеш керек да. Жаштар өз өлкөсүн сүйөт, жакшы көрөт, бирок ошого
баарын эле айткан жокмун, бирок ошол арасынан баягы билимдүүлөр кеткиси эле келгендерди кантип токтотобуз деген маселеге көңүл бурат болчумун. Экинчи чети миграцияга көңүл буруш керек деп ойлойм да. Бизде миграция десе албетте толтура кыргыздар чет өлкөгө чыгып атат. Ошону менен катар канчалаган чет өлкөлүктөр Кыргызстанга келип атат. Бул жактан окууда, билим да алып атышат, бул жактан жумушта таап атышат, бул жактан турмуштук бактысын да таап атат да. Бирөөгө зар, бирөөгө кор дүйнө болгон сыяктуу да. Мен ушул маселеге биздин мамлекет көңүл бурушу керек деп ойлойм да. Мен өзүм чет өлкөдө мындайча айтканда улуттук азчылык болуп жашадым. Бирок Англияда албетте эч кандай бир да күнгө, бир да учур менен жеке мен өзүм же бала чакам мындай бир улуттук азчылык катары жектөө, басмырлоо дегенди эч көргөн жокпуз албетте. Кабыл жоксуздар. Андайга эч кабыл алган жокпуз да. Бирок мына Англияны карасаңыздар, кандай чоң, кубаттуу мамлекет. 60 миллиондон ашуун калкы бар. Ошол калктын ичинен ушул болор болбосо 10-15 миллион болуш керек. Мен муну такташым керек албетте. Бирок мен мурда окуганым боюнча ушу 10 миллионго жетпеген өңү бурууларда башка ак эместер да. Ошентсе дагы Англияга азыр визаны алуу татаал. Сен бара калып эле мен Англияны көрүп келем деп виза ала албайсың. Визаны алыш үчүн абдан чоң талаптар коюлган. Адам өзү кайта келиши гарантия болуш керек. Өзүнүн акча каражаты бар болуш керек. Кыргызстанда мүлкү бар болуш керек. Ошо мүлкү үчүн кайтып келет деген. Болбосо жумушка алып аткан болсо анын квалификациясы жогорку болуш керек. Ал табылбаган, сейрек, өтө баалуу адис болуш керек. Ошондо анан Англияга алып барып иштеткенге уруксат беришет. Анан мен ойлойм да, ушундай канчадаган миллиондогон калкы бар Англия ушу иммиграция маселесине тыкыр көз салып, ар бир келген адамдын, чыккан адамдын учетун алып отурат да. Биз сыяктуу чакан мамлекет болгондуктан биз ал нерсени өтө жакшы жасашыбыз керек. Бизге канча чет өлкөлүк кирди, эмне максат менен кирди? Туризмби, көрдүбү, жыргадыбы, кайра узаттыкпы, чыгардыкпы? Канча студент келди, билим алдыбы? Канчасы калып атат, канчасы кетип атат? Ошонун баары мыйзамдуу болуп атабы? Анан жумушчулар так эле ошондой маселеде. Мен муну ойлойм, келбесин деген киши жок. Кууш керек деген андай эч кандай маселе болбош керек. Бирок бекем тартип, көзөмөл болуш керек деп эсептейм да. Анан балким ошондой механизмдер бардыр. Балким биздин мыйзамдар, мен акыркы учурда мен билем, алар күчөтүлүп жаткандыгын да билем, виза берүү дагы күчөтүлүп жаткандан айрым өлкөлөргө. Бирок ошол жагына көңүл буруш керек го деп ойлойм да. Айрыкча мындан 1-2 жыл мурда ошондой бир таасир болгондо менде мындай эле бир дарбазасын баары ачылып калгандай сезилген да. Айта турган болсок, сиздин өзүңүздүн жогоруда айттыңыз, чын эле баягы Кыргызстанда мисалы сизге деле кайрылышат болуш керек, анткени сиздин жолдошуңуз, сиздин агаңыз мына ушул жогорку кызматтарда иштешет го. Анан өздөрүнүн баягы кызыкчылыгы үчүн ортого түшүп берип койчу, айтып койчу деген учурлар көп эле катталды беле? Аларга жообуңуз кандай болчу эле? Эми мен карапайым киши катары айта турган болсом, өзгөчө мындан 4-5 жыл мурда менин бир тууган агам президенттик администрация башчысы болуп иштеп калды. Жолдошум президенттин ушу сөздөрүн караган кеңешчиси болуп иштеп калды. Ошол учурда мындай бир сөз тараптыр да, Кыргызстанда иштин баарын ушул ак чолпон чечип атат. Байкеси тиякта, жолдошу биякта иштейт деп. Мен антип чечмек тургай көп нерсени да азыркыга чейин деле мындай түшүнө бербейм да. Анан албетте туугандар аяп сыйлап көп кайрылбайт. Жора жолдош, жердеш, тааныш дегендер албетте сыйлык маселеси боюнча, тиги боюнча көп кайрылган болот. Анан ушул абдан мындай көңүлдү ооруткан нерсе да. Анткени жок десең таарынат. Анан Кыргызда элден чыгат деген жаман нерсе бар да. Анан ушу колунан келип аткан учурда жардам берген эмес деп элден чыгасың да. Анан кийин ошонун бир кандай десем, бир кээ бир учурда мен өзүм жакындарым жөнүндө айткан жокмун, бирок мен түшүндүм, адам негизи баланс табыш керек экен да. Чындап эле бир жардамга муктаж болгон адамдарга жардам бериш керек экен. Анткени эгерде чындап эле колунан келип турса, бир телефон чалып ушул моундай болуп жабыркаган экен, ушул моундай маселеси бар экен, ошо бир карап коюңузчу дегенге жарай турган болсо, эмнеге болбосун? Андайга жардам берген учурлар деле болот экен. Айтор бул көрүнүш бар албетте. Бир учурда татаал
маселеге татаал тандоого койгон учурлар болот да. Ошон үчүн көп учурда андайга эме туш келбегенге аракет кылыш керек экен да. Мисалы көп чакырылган жака көп бара бербейбиз. Эми жашоо деген жашоо. Демек баягы өзүңүздө кичине мындай чектөөлөрдү койгон турбайсызбы кээ бир нерселерден? Ансыз болбойт, туура. Сизге ыраазычылык билдиребиз, сизге ден соолук каалайбыз. Чоң рахмат. Сизге дагы ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ЛТР подкаст кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Дагы бир жолу жалпы биздин кесиптештерди кирип келе жаткан эртеңки 8 декабрь радио жана теле кызматкерлеринин күнү менен куттуктайбыз. Кызматта Жанна Усубалиева, кайрадан көрүшкөнчө.